Алтын коин, тиф коин мындай мааниси жок нерсе. Алчы. Аны кыргыздар биринчиден кыргыздар чыгарган эмес. Үмүттөр сатышат да. Алдапчы сен максаттар сатышат. Сен эртең миллионер болосуң, сен эртең байып кетесиң деген идеяны сатышат да. Нанимают блогеров, рекламируют, продают какой-то воздух. Алар рекламага аябай көп акча коротобуз. Сатам анан кийин чыгам да, кетип калам. Анан дальше эмне болушат, эмне болушпайт кызыктырбайт да. Криптовалютага байланыштуу 8 кылмыш иши тергелген. Жоопкерчилик биринчи очередь адам өзү алат. Неге дегенде ал нерсеге аны эч ким принуждать этпейт. Ал нерсеге сени сал деп эч ким айтпайт. Сал коин, иште коин, жыргап кетесин коин, байып кетесин коин, иши кылса коин деген сыяктуу жарнамаларды уккан чыгарсыз. Биз бүгүн мына ушул жаандан кийинки коз карындай жайнаган криптовалюталар жөнүндө бир аз кеп кылабыз. Кыргызстандагы криптовалюталар тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев кеп козгоп, алар алдамчылык менен гана алектенип жатканын билдирген. Заир Ленарович, я не знаю, как Национальный банк вообще к этим виртуальным активам относится, но вот эти вот лох-коины, тиф-коины всякие, это очень, честно говоря, непонятно для нашего народа, и, пользуясь этим, нанимают блогеров, рекламируют, продают какой-то воздух. Вы знаете, было бы хорошо, если бы Национальный банк заранее уже бы начал предупреждать население, чтобы вот в эти лох-коины не вкладывали. Потому что, сколько можно, да, сейчас жилищный кооператив, люди сами безответственно относятся к своим деньгам, потом приходят к нам, вот сейчас жилищные кооперативы рушатся, да, банкротятся. Сейчас вы увидите, следующем вот эти лох-коины рушатся начнут. Там мошенников тоже, дай бог. У меня большая просьба, как-то вот, пока у них лицензии нет, сообщите, сделайте, сообщение, что Национальный банк предупреждает, что это все это лохотрон. Да так и назовите, потому что будете там грамотно писать, эл түшүнбөйт экен мындай акылдуу сөз менен жазганда, там что-то пишут там. Катуураак жазсаңыз, я понимаю, что у вас есть официальный стиль. Чуть-чуть надо людям уже объяснять, да, в конце концов, со своими деньгами надо аккуратно распоряжаться. Эл аралык Citadel One криптоактивтерди башкаруу жана сактоо платформасында эмгектенген кыргызстандык программист Азамат Ахматов бул тармак жаңы болгон үчүн адамдар оңой алданып жатканын жана адамдарды алдоо да оңой болуп жатканын айтат. Ошо криптовалютаны алып койсоң эле байып кетесиң деген түшүнүк жок да. Ошону көбү билишпейт. Бул бир аз башка жаңы сфера болгон үчүн алданганга оңой болуп калат экен да адамдарчы. Адамдарга сатып атканда көбүнчө болгон чыныгы нерсени сатышпайт. Үмүттөр сатышат да. Алдапчы сен максаттар сатышат. Сен эртең миллионер болосуң, сен эртең байып кетесиң деген идеяны сатышат да. Ошол жерден көп алданып калат. Негизи мен дагы блокчейнди мисалы кызыгып, өзүм мисалы кандай байысам деген болот экен деп катуу эле изилдеген болчумун. Анан кийин келип жеткен, түшүнүп жеткен жерим бул. Мисалы мен өзүм бир дейли даже өзүм бир жаңы блокчейн технология курдум. Айырмасы жок. Же болсом кандай болсо дагы результатта бир мисалы же болсом бар болгон эле блокчейнди колдонуп бир токен чыгардым, же болсом ошол криптовалюта чыгардым да. Чыгаргандан кийин ошол криптовалюта бул эң жөнөкөй тилде айтканда бул мага тийиштүү болбойт да. Мен чыгарган менен бул меники болбойт. Ошо чыккандан кийин ошо майнингге катышкан, стейкингге катышкандар ошолор учат, ошондой эле кимге сатылса, кимге перевод болсо ошого барат да. Мисалы бирөөнүн колунда менин тыйыным бар, ал башка адамга сатканда тыйын башка адам коет да, ал болсо бул эмнеге саттым, мисалы доллар менен сатса, доллар бул адам коет да. Чыгарган адам катары менин колумда болбойт да. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы буга чейин жарандарга каржы пирамидасын белгилери бар жана виртуалдык активтерди жамынып алып иш алып барган продуктуларга, инструменттерге инвестиция кылуудан сак болууну эскерткен расмий билдирүү тараткан. Кыргызстандык криптовалюталардын бирөөсүнүн өкүлү пирамида белгилери бар болушу мүмкүн деген кептерге мындайча жооп берди. Ооба, негизинде бул пирамида деген понятие бул бүт нерсеге мындайча айтканда таандык. Бул любой банк деле пирамида болуп саналат, страховой компания деле пирамида болуп саналат. Эгерде бунун артында закрепленный бир капитализациясын кармап турган ошол простонародье ликвидностьти кандай деп койсо болот. Ликвидность деген бул ошол компанияда жүрүп турган обороттогу акча должный бир деңгээлде болбосо, анда бул пирамида болуп санала берет. Любой эле нерсе, не только криптовалюта. Эгерде бунун артында абдан күчтүү команда, анан жакшы бир идея турган болсо, бул уже как
пирамида катары не позиционируется. Бирок пирамида десе эле бардыгы элестете берет да, бир адамды чакырып келсең, экинчи адамды артынан чакырып келсең, үстүнөн процент түшөт деп. Криптовалютада андай нерсе жок. Криптовалютада бүт нерсе сиз өзүңүздүн страх и рискке иштейт да, мындайча айтканда. Дүйнө жүзүндө абдан көп криптовалюталар бар. Ага акчасын салып байып кеткендер дагы бар, акчасын салып какой-то бир положенияга барып калгандар дагы бар. Бирок анын баарын мындай колго алып, өзүңүз өз ара иш кылып, ошону исследовать этип, окуп, анан кийин инвестиция кылсаңыз, сөзсүз түрдө бир жакшы бир проценттерге чыксаңыз болот да. Көбүнчө криптовалюта дегенде аркасында турган технологияны айтыш керек. Блокчейн деген аябай жакшы технология, жакшы өнүгүп атат. Интернет сыяктуу эле чоң бир революция алып келип атат да. Аябай кирип карап көрүшсө адамдарчы чоң технология экени көрүнүп турат да. Ошол себептен баары жакшы көрөт криптовалюта, блокчейн депчи. Блокчейн айынан да. Криптовалюта деген бул негизи бул көп жылдан бери эле бар да негизичи. Ошону билишпейт. Криптовалюта деп, мисалы, криптовалюта деген бул ошо интернеттеги акча деп айтсак болот да. Колдо кармалбаган акча. Блокчейн жок кезинде деле муну мен аракет кылышкан, чыгарыпчы. Ошондо деле аракет кылышкан. Бирок ошо баягы урду алып кетиши, сакталышы кыйын болуп, урду алыш оңой болгон үчүн жакшы мындай бүгүнкү деңгээлге жеткен эмес да. Блокчейн чыгып, ошол урду албай турган кылып, сакталышы оңой кылып туруп, ошол нерсени бизге гарант кылып берген үчүн азыр ошо криптовалюта деген өнүгүп кетти да. Негизи криптовалюта деген бул мурун эле бар эле, башка айтканда. Азыр болсо блокчейн айынан кайра кайтпай кармасак, жакшы өнүгүп калды да. Эми биздеги тыйындарды айтadigan болсок, Кыргызстанда ошондо алар жөн эле мисалы аз каалаган адам эле чыгарса болот, ал чыгарыш өзү өтө эле кыйын эмес. Криптовалютаны өзүн чыгарышчы. Чыгаргандан кийин анан ачкандай майниси жок болот да. Ошону көп түшүнбөйт. Мен чыгардым, анан эмне болот? Муну колдон эмне кылам? Негизи бул акча окшош да, мындай бир аз бүгүн деле мисалы мен криптовалюта чыгарсам, элдер эгерде ишенсе, демек бир балуу болот да. А элдер ишенбесе балуу жок болот. Ошол себептен адамдар элдерди ишендиргенге алдашат да, элдер ишенсин, мындай кылсын, андай кылсын депчи. Бирок бул элдер ишенип атканда элдер паникер болот да. Мен экономика окуганчы бир аз. Негизи мен университетте экономика окугам да, өзү программистский маселе. Элдер өзү экономика өзү паника, элдердин күтүүсүнө карап өзгөрө берет да. Орусча айтканда ожидание элдердинчи. Алтын коин деген бул токен. Негизинде токендер менен коиндердин мындайча айтканда айырмасы деле аябай эле аз да. Бирок монета, ал мындайча айтканда туруктуу монета. Анын өзүнүн экосистемасы болот. Токен болсо в дальнейшем монетага айланып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Обыкновенный эле мындай компьютер колдонгон адам деле жасап кое алат токендичи. Бирок момент бар. Ал токенди продвижениясы. Ал внешний биржадагы ошол основательдер менен переговорлор жүргүзүш керек. Анан ал токенди продвигать этиш үчүн определенный бир капитал керек. Ал капиталга закрепленный бир эме керек, мындайча туруктуу гарантия деп коелу. Ошол бүт факторлор мындайча айтканда эгерде эсепке алынып, анан ушунун баардыгы ишке аша турган болсо, ошондо гана токен определенный бир уровеньге жетип, биржа кирип өзүнүн ишин алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар да. Алтын коин, тиф коин мындай майниси жок нерсе. Алчы, аны кыргыздар биринчиден кыргыздар чыгарган эмес. Башка бирөөнүн коиндерин сатып алышкан. Ошол эле болгону. Эми майниси жок бир коиндер сатып алган да. Мисалы, дейли Венесуэлада беле жакын аябай катуу кризис жакындар болуп атканчы, акчасы мисалы 1 миллион, алардын акчасын билбейт экен мисалы. Мисалы Өзбекстанды алсак, мисалы алардын 1 миллион суму бизде канча сом болот билбейм, бирок аз эле, бир нан келиши мүмкүн да. Ошол мындай мусорда алган криптовалюталарды алып келип алып, бизде Кыргызстанда ошондой элдерге кызыктырып, алдап, сатып аракет кылган деп мен ошентип көрүп атам. Бул ошо тиф коин менен алтын коин дегенди мен ошондой эле көрүп атам да. Алдам калдык дегендер көбөйө турган болсо, жоопкерчилик биринчи очередь адам өзү алат. Неге дегенде ал нерсеге аны эч ким принуждать этпейт. Ал нерсеге сени сал деп эч ким айтпайт. Биз жөн гана көрсөтөбүз. Алтын коин мондай уровеньге жетет.
Ал жерде кыргыздардан башка дагы игроктор болот, башка трейдерлер болот, акчасы көп адамдар болот. Может бир адам кирип туруп эле биржага 100 000 долларды сатып алышы мүмкүн, ценаны көтөрүп туруп. Анан адамдар дагы издеп баштаганда определенный бир количествоны киргизип, ал адам ошол рынокко влиять этип салышы мүмкүн. Ошондуктан биз андай көп количествода биржага салбайбыз биринчи очередь. Экинчисинде постоянно ошол ликвидность поддерживать эте турган бир система ойлоп чыкканбыз. Ал система ишке буюрса ошол сайт бир жуманын ичинде даяр болуп калат. Биздики сайт неге мындай көп убакытта чыгып атканын себеби жөнөкөй эле информативный сайт эмес. Ал Web3 технологиясы менен иштеп чыккан сайт, ичинде бүт мындайча айтканда инструменттер болот. Стейкинг инструмент, благотворительный инструмент, мындайча айтканда геймификация деген нерселер бар. Ошолордун баардыгы бир жакшы калыпта иштеш үчүн биз ошондой Web3 технологиясындагы сайтты тандадык. Ошол Web3 технологиясындагы сайт чыккандан кийин, эгерде сиз окуганды эле билсеңиз, ошонун ичине кирип толук маалыматты алып, кандай методдор менен акча табууну, кандай методдор менен акчаны мындайча айтканда благотворительностька сарптоону, кантип ойноп акча тапса болот деген суроолорго жооп ала аласыз. Ички иштер министрлигинин бизге берген маалыматына ылайык, 2022 жылдын жыл башынан тарта криптовалютага байланыштуу 8 кылмыш иши тергелген. Алардын экөөсү гана сотко ашырылып, бирөөсү камакка алуу, экинчисине үй камагына алуу айыбы угузулган. Программист Азамат Акматов Кыргызстандагы криптовалюталарды дүйнөгө белгилүү биткоин менен айырмачылыгын түшүндүрүп берди. Эми эң чоң айырмасы дей турган болсок, бул жерде келип эле бул адамдардын ишеничине келип такалып аткан. Бул жерде биткоинга ишенген адам дүйнө жүзүндө баары ишенет. Биткоингачы. Ошондой бир деңгээлге келип калган да. Бул жерде суроо доллар менен Өзбекстандын сомунун же Кыргызстан сомунун айырмасы неге доллар күчтүү сыяктуу суроо окшоп калат да. Ошого биткоиндин күчтүү болгон себеби бир эле себеби бар. Элдин баары биткоинге ишенет. Себеп дегенде биринчи болуп чыккан, лидер болуп чыккан рыноктачы. Ошол себептен дайыма биткоин өзү рынокты көбүнчө рынокты белгилеп турган өзү биткоин да. Биткоин түшкөн болсо баардыгы кошулуп түшөт. Биткоин көтөрүлсө баардыгы кошулуп көтөрүлөт. Ушундай болуп калган. Биткоинден коркуштун кереги жок. Бирок этият болуш керек. Себеп дегенде акчаң азайып кетиши мүмкүн, көбөйүп кетиши мүмкүн. Аны баштан эле билиш керек, риск алып билиш керек да. Риск бар экенин түшүнүш керек. Биздеги алтын коин менен тифкоиндо бул проблема мындай болуп атат да, ал жердечи. Эң чоң айырмасы бул жерде мен ошо мисал тифкоинди бир аз караштырып көргөм. Сатуу дегенде мен аркылуу сатасың дейт. Анан кийин сатканда да өздөрү баа коюшат да. Башка айтканда мен ал жерде сөзсүз криптовалюта болушун кереги жок. Мен мисалы койлорду чыгарып алып, койлорду сатып атам дедим. Мисалы, мына койлор сонун койлор болот деп элдерди алдадым дагы. Бул койлорду менен $100 аласыңар дедим. Элдер $100 алып баштады менен. Эртең ары $200 мен аркылуу сатасыңар деп атам. $200 мен коем. $200 мен аркылуу сатканда баягы $100 өзүм кайра чыгарып алдым. Акчамы? Ошо койлорду өлтүрүп койсо деле башка болсо деле кыздырбайт. Мен акчамды чыгарып алдым. Дагы бир эртең $300 деп дагы бир менде айландырганда ошентип эле мен акчаны алдым. Жолдо туруп алып элем, мен башкарып, мен баягы диктатор болуп, акчаны мен алып атамын да. Дүйнөлүк практикада да, мисалы биткоин эч ким жок да. Мынаны кылышым керек деген адам жок да. Ошол себептен биткоин да. Блокчейн дегендин майнысы ошол да. Эч кандай бир мамлекет жок, күчтүү Америка болсун, Кытай болсун айырмасы жок. Бир мамлекет жокчу, бир адамдар жок. Өзү ошо коомдун башкаруусу болуп калат. Коом мисалы көп биткоин сатып алып баштаса, биткоин баасы түшүп баштайт. Жок, биткоин баасы көтөрүлүп баштайт, сатып алып атса. Бул жөнөкөй эле экономиканын эмеси да, мыйзамы. Анан кийин ошо биткоин кармаган элдер баардыгы тез сатып баштаса, паника болупчу, аябай тез сатып баштаса, тез баасы түшөт биткоиндинчи. Буну ошо толук адамдар чогуу кылышат да. Эми албетте биткоинде дагы мисалы өтө көп акчасы барлар бир сыра кирип, убагында жана $3,000 $20,000 чыгарып, анан сатып акча алып чыгып кетишкен. Биржадагы адамдар кирип, ушундай кылышкан да. Алар өтө чоң сумма болгончу, бир рынокто ойноп мындай эме алсаң болот да, влиять этсең болот да. Тифкоин случайында болсо, тифкоиндо бул өзү эле диктатор болуп алып, мен айткан болот дейт.
мен айткан баадан сатылат, мен айткан деп ушундай болуп атпайбы? Ал жерде адамдарга мындай эмне жок болуп атат да, кандай айтсам, адамдар эмне кылып атканын билишпейт да. Сен ал дейт, алат, сат дейт, сатат. Ошол сыяктуу болуп атат да. Мен сат дегенде өз ыкчам сатып аткан болушу мүмкүн, бирок сат дегенде мына баадан сатылат. Ал өзү кымбатыраак сатайын десе, жок саттырбайт. Же арзан сатайын десе саттырбайт. Чыкылса ошондой бир түшүнүксүз көп нерсеси бар да. Ошондой эле Tifcoin'дин мындай чындыгы бир баалуулугу жок да. Биткоиндин баалуулугу бул блокчейн деген технологияны ошону рекламасы да болчу. Чоң айырмасы бар. Чоң айырмасы бар. Биткоин турганы элдердин ишенип атканы бул ошо блокчейн деген келди деп ошого ишенип атат да. Бул блокчейн интернет сыяктуу да. Интернетте мисалы сайттар бар да, google.com деген сайт бар. Ошону сатып алсаң канча триллион доллар керек сатып алыш үчүн. Ошондой эле мен өзүм дагы бир сайт ачып коем, мисалы дейли бир сайт ачып алдым, azamat.com деген. Аны сатсам $100 да калбашы мүмкүн. Анан сен айтасың, Google-ден интернетте турат го, azamat.com деле интернетте турат го. Неге мен триллион доллар сата албайм? Себеп дегенде azamat.comдун бир баалуулугу жок да. А Google.comдо болсо элдер колдонот. Ошол сыяктуу болуп калат да. Биткоинди элдер колдонот, бир баалуулугу бар. Tifcoin'дин болсо эч кандай баалуулугу жок, эчтеке прилагать этишпейт. Эч кандай продукты жок, эчтекеси жок да. Жөн эле бир тыйын да. Ала рекламага аябай көп акча көрүп атабыз. Неге дегенде бизде аракет кылып атабыз, чтобы каждый Кыргызстандагы, мындайча айтканда, ар бир Кыргызстандагы жаран бирдиктен алып калса дагы алтын коиндан. Бизге уже ал результат болот да. Неге дегенде, возможно, бизде потенциалда алтын коин бир данасы $10,000 туруп калышы мүмкүн. В дальнейшем, будущем да, мындайча айтканда, келечекте. Возможно, $1 миллион чыгып кетиши мүмкүн. Неге дегенде, биткоин бул биринчи чыккан криптовалюта болуп эсептелинет, бирок эң күчтүү криптовалюта эмес. Bundan кийин чыккан аябай технологиясы андан дагы алдыга жылып кеткен криптовалюталар көп. Cardano, Solana деген мындай өзүнүн платформасын, блокчейн өнүктүрүп алган, ошол эле эфирден чыккан специалисттер өзлөрүнүн криптовалюталарын чыгарып алышкан. Мындайча айтканда, бул криптовалютада көбүнчө криптовалюталар, конечно, эми заработакка басым кылат, бирок бул жерде математиктер дагы бар, физиктер дагы бар. Мындайча айтканда, бунун программный коду менен математиктер иштейт да. Ошон үчүн да бул эч качан, мен айымча, точка входа бар, бирок точка выхода жок. То есть биткоин эч качан нольго түшүп, криптовалюта жок болуп кетет деген коркунуч жок да. Бул баягы сетевой маркетинг сыяктуу кетет. Ишенгендер ишенип алышат. Акча алгандар башында керектер акча кылышат. Бирок көпчүлүк масса бул жерден көп мындай көп акча жоготушат. Менимче ушундай болот. Мындай да, просто элдер алып атканда не кылып атканын өздөрү билишпейт да. Эмне алып атат, алтын коин алып атканда алтын коин эмнеге керек? Бул эмне үчүн алып атам? Ошону жөнөкөй эле суроо да. Жөнөкөй эле мен телефон алсам же көчөдө бир нерсе алсам, бир сатып атканда билем да эмне үчүн алып атканын. А бул жерде сен инвестиция кылып атасың да. Эмнеге инвестиция кылганын элдердин көбү билбеген үчүн аларды алдаш оңой да. Аларды алдап эле ошентип андан кийин жанагы акча алгандар акчаны айландырып кылып алышат. Мен мисал кандай алмакмын да, өзүм үчүн элдерди алдай турган болсомчу. Мен бир Азамат коин деп чыгарам. Жок, Кыргыз коин деп. Патриоттук сезимдерим ойноп Кыргыз коин дейм. Чындап эле Кыргыз коин экенин чыгарып, мен коддорун көрсөтүп, мына мен чыгардым деп көрсөтөм. Чындап баягы Tifcoin мисалы каяктан келген белгисиз. Алтын коин жөнүндө точно билбейм, бирок Кыргызстан чыккан болушу мүмкүн. Айырмасы жок. Бир кыргыз программист чыгара, башкасы чыгара. Мисалы бир кыргыз программист бар, до конца коин деп мындай жөн эле тамашалап чыгарып койгон да. Меме коин деп коет, Dogecoin сыяктуучу. Ошолор бар. Мен мисалы Кыргыз коин деп чыгарам да, анан кийин рекламасын эмне кылам, баягы ошо интернетте баягы атага чыккан адамдар менен иштешип эле, мына Кыргызстанда чыкты патриотизмге ойноп туруп эле бааларын эмне кылам? Биринчи өзүмө майнд этип, өзүм ошо баарын көп бир коин топтоп алам биринчи мен өзүмчө. Эл аны түшүнбөйт да, менде коин болуш керек да, мен ошо өзүмдүн эле системам колдонуп, коин бичине топтоп алышым керек. Анан мен чыгарып, постоянно мен, анан элдер баягы кантип алып сатышты билбейт да. Аны дагы үйрөткөн адам болуп туруп эле, көрсөтүп, мына трансфолд ачасың, мындай кыласың деп аларга үйрөтүп туруп эле, үйрөткөн адам болуп туруп эле, ошол жерде дагы эмне кылам? Менден сатып алдырган болуп туруп, андан кийин ошо рекламаны каттуу кылып туруп, ошо мендеги мисалы бир тыйындагы майниси баалуулугу жок болгон, мендеги мисалы миллион бир мисалы Кыргыз коин бар болсо, аны мен жок дегенде $1 баасын көтөрүп алсам,
$1 көтөрүп алсам элдерди алдап алып деп сатам да анан кийин чыгам да кетип калам. Анан дальше эмне болушат, эмне болушпайт кызыктырбайт да. Зато менде $1 миллион бар. Качып кетпекмин да ошондой болчу. Эгерде алдай турган болсам. Ага чейин алдайсың, патриотизм ошо. Кыргызстандан чыктан, кыргыз коин дегендей мындай, криптовалюта деген жакшы деп туруп, мен биткоиндин анан кийин эфирдин ушулардын тарыхтарын айтып берип, анан баягы сулчуларды айтып берип, мына адам мындай болду, миллионер болду, мына мындай болду, миллионер болду, дегендей болду деп аларды көрсөтүп, бардыгын ошолор көрсөтүп, кыргыз коин тиешеси жок эле башкаларды айтып берип элечи. Ошентип жүрүп эле, анан кийин кыргыз деп туруп, давай деп туруп эле, анан баасын көтөрүп, бул эртең баасы көтөрүлдү деп $1 чыгам. Негизи $1 ким коет? Мен коюп алам. $1 деп мен чыгып алам. $2 делешим мүмкүн, даже $10 делешим мүмкүн. Бирок $1 деп чыгам да, бүгүн $1 болуп атат. Эртең $10 болот. Бүгүн $1000 кийсең, эртең $10,000 болот. Бир айда деп алдап туруп, анан коиндерди сатып туруп, анан кийин акчаны кармайм да, чыгып кетем. Дальше анан ал коиндерди эмне кылышат, эмне кылышпайт, сатабы сатпайбы кызыктырбайт да. 28 июлда январь айында кол коюлган виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам долбоору күчүнө кирет. Ага ылайык Кыргызстанда катталбаган криптобиржалар, майнерлер мыйзамсыз деп эсептелет. Майнерлер сертификат алып, уставдык капиталын түзүшү керек. Кыргызстанда турган жарандар эгерде алтын коинга инвестиция кылып, эң башында азыр мындай башка этапта жүрөбүз. Начало продвижения деп коет буну. Бул учурда азыр бизде бесплатный монеталар да таратылат, анан ICO катарында монеталар арзан баада дагы берилет. Бунун баары эмнеге кылып атат? Неге дегенде биз буюрса июндун аягына чейин жакынкы арада эле бир биржа киребиз. Биржа киргенде ал жерде потенциальный инвесторлор болот. То есть адамдар бар, которые күндө ошол биржада жаңы монета кирсе, ошону күтүп турушат. Качан киргенде арзан баадан алып, анан аябай көп адам сатып алат да. Биржа киргенден кийин ошол определенный бир ценага жеткенден кийин сата башташат. Биз ошол биржа киргенде кыргыздар как будто ошол днодон алгандай болуп калат да. Днодон алып туруп, анан өйдөдөн сата турган болсо, ал жерде 100% береби, 1000% береби, 10.000% береби, баардыгы ошолордун мындайча айтканда прибыли болот. Анан бизде мындай дагы өзүбүздө ой болуп атат. Эгерде курс бир $10 чыгып кете турган болсо, азыр $1 $10 чыгып кете турган болсо, биз ал $10 кармаганга аракет кылбайбыз. Бизге ошол $10 барып туруп, адамдар сатып келип туруп, хотя бы $2 дагы позицияны кармасак болот. Ал үчүн бизге эмне керек? Бизге биринчи очередь биржага ликвидность киргизишибиз керек. То есть алтындын какой-то бир частын биржага беришибиз керек, чтобы ошол жакта свободный торговля жүрүш үчүн. Анан ошол мисалы үчүн 100.000 монета боло турган болсо, 100.000 монетанын артына кошо $100.000 кошо киргизебиз. Чтобы саткан адам дагы, алган адам дагы бесперебойно, беспроблемно ошол активтерин сатып алып, мындай өз ара ишти жүргүзүш үчүнчү. Сиз алтын коинде иштейм десеңиз, биринчи очередь бизге офиске келесиз, анан бир аз маалымат алып, мындайча айтканда, сабак катарында курс өтөсүз. Ал курстун мөөнөтү бир күндөн 10 күнгө чейин боло берет. В зависимости от сиз канчалык даражада ал криптовалюта жөнүндө үйрөнгүңүз келсе, ошончо убакыты да созулуп кетет мындай айтканда. Алтын коин негизинде 2021 жылдын ноябрь айында негизделген. Ошондон бери азыркы убакытка чейин продвижение убакыты болуп атат. Мындайча айтканда, алтын коин полный жумушуна кирип, еще мындайча айтканда өзүн ишке кире элек деп койсо болот. Жөн гана азыр стадия продвижения болуп атат, мындайча айтканда. Бул 6 айда болобу, 1 жылда болобу, канча процент берерин эч ким айта албайт. Неге дегенде внешний факторлор бар, биринчиден. Анан экинчиден человеческий фактор деп коет. Анан үчүнчүдөн бул жерде сиз өзүңүздүн дагы терпениеңизге дагы, мындайча айтканда, жадностуңа да жараша иш жүрө берет да. Эгерде $100 салып, 6 айда $1000 чыгарам десеңиз, бул эми за рамки, мындайча айтканда, сознание болот го. Сиз жөнөкөй жумушта иштеп дагы анча акча таба албайсыз негизинечи. Бул воздухтан келген акча болот да, мынча асмандан келген акча болуп атат. $100 салып туруп, эми средний кичине аппетитти азыраак кылып туруп, $300, $400 расчет кылсаңыз болот 6 айдын ичинде. Биз кыргыздар абдан мындайча айтканда мындай терең ойлонбойбуз да, бүт нерсени эгерде жаңы нерсе кирип аткан болсо, ошону өзүбүз изилдебей эле, анан кийин мына сен досуң байып кеттир, бул досуң байып кеттир десе, эмнеден байыптыр криптовалюта десе, мен деле байгым келип атат, ошол акчага салам, анан акчасын салат дагы ошол жерден акчасын жоготот. Анан ошондуктан ушундай мнение чыгат да. Негизинде криптовалютада мындай. Эгерде тенденция кетип,
криптовалютанын ценасы уже көтөрүлүп кетип аткан болсо, ага кошулуу эч качан мындайча айтканда жакшы решение болбойт да. Ага кошулуш керек только когда криптовалюта на дне. Любой эле трейдерден сураңыз, любой эле ошо криптовалюта менен иштеген адамдан сураңыз, криптовалюта максимумга жеткенде только на спад иштешет. То есть криптовалютаны өйдө жеринен сатып алат дагы, анан кайра сата башташат. Ылдыйлаган сайын. Эгерде сиз мындайча айтканда на повышение байым дейсеңиз, анда днодон алышыңыз керек. Мисалы үчүн $1 кезинде алып, $10 кезинде сатсаңыз болот. Бизде элдер ишенчик болот экен. Элдер ишенчик болуп эле сен эртең миллионер болуп кетесиң деп ала беришет экен да. Сен эртең миллионер болсоң да патриотизмди кошуп коюп, Кыргызстан, Кыргызкоин деп туруп куштарды кошуп эле, кошуп алып туруп эле навра деп эле, аларды күйлөп эле, анан бир эки баягы таанымал адамдын колдонуп, балким акча бересиң дагы, аларга дагы жакшы сүйлөп, ошо Кыргызкоин деп чыгылса укмушпай рекламаны кыласың. Ушундай кылып алдаса болот да. Ата бир Кыргызкоинди чыгарсам мен мисалы кандай бир балуу болушу мүмкүн билбейм. Эч кандай пайдасы да болсо керек. Ошого мындай маанисин көрбөйт да. Көпчүлүгү кандай кылышат? Блокчейнди колдонушат дагы бир продукт жасашат да. Интернетти колдонуп эле продукт жасагандай. Интернетти колдонуп мен сайт жасадым. Дүйнөдө башка сайттарды издеп таба тургандай сайт жасадым. Бул Google мисалы, же Яндекс. Эмне продукт бар да. Интернет менен кантип акча табам десең, жолдору көп да. Жөнөкөй эле колумда 10 000 сом бар, кантип акча табам деген менен бирдей эле. Колунда интернетиң бар, кантип акча табасың? Каалгандагы жолдору миллион түрдүү жолдору бар да. Анын бир мындай жолу жок. Ошондой эле интернетти жакшы колдонсоң болот, жаман колдонсоң болот. Интернетти колдонуп элдерди алдаса болот. Элдер алданып калышы мүмкүн. Ошондой эле блокчейндин жаңы технология чыгып калган, ошо элдер жакшы колдонгону бар. Блокчейнди колдонуп кантип байым дегенде бир жооп жок. Блокчейн колдонуп туруп бир элге пайдалуу бир мисал продукт чыгарыш керек да. Мисал жөнөкөйүнөн бир кошелек чыгарасың да. Ошол кошелекти элдер колдонот, ошол жерде акчаларын топтоп жүрүшөт. Анан кошелектин ичинен перевод болуш болсун, ар бир переводдон комиссион аласың да, банк сыяктуу эле комиссиондон акча табып, ошол жерден байып отурасың да. Конкреттүү түрдө бир ошо баягындай продукт болуш керек да. Жөн эле иштекес чугул эле алтын коин же болсо Кыргызкоин деп чыгарып алып мындай элдерге мындай бир кошелек берген жоксуң же бир нерсе алган жоксуң, эчтеке алган жоксуң да. Жөн эле чыгып алып эле ура деп эле мындай иштей берген опасный да. Анан элдердин эң көп билбегени мындай нерсе бар. Өтө маанилүү бул. Мен мисалы кошелек ачып атканда мага бир фраза берет, ошол фраза менен кошелек ачамын да. Ошол фразаны мен эч кимге бербешим керек. Ошол фразаны башка бирөө берип койсом, болду. Мен деген сөз бул ошо банктагы шотко мен полностью доступ берип койдум, ал каалаганды урдай берет, каалаган кыла берет болуп калат да. Көпчүлүк адам ошону билбей эле эмне кылыш мүмкүн, ошо данын берип коюш мүмкүн. Ошол сыяктуу технический мисалы Binance сыяктуу чоң биржаларда деле сен акча сеники эмес, акчаны сен криптовалюталарды бергенсиң, Binance'та кармайсың. Аккаунтта сеники көрүнүп турат, бирок технически караганда, блокчейн жагынан караганда, ал акча сеники эмес. Binance сени алдап качып кетсе болот, акчаны алып, эчтеке ала албайсың. Себеби сен доступ берип койгонсуң да. Ошого ошондой учурларда мен бир аз мындай этияттанам. Көбүнчө ошо биздин өзүбүздүн продукт бар, ошону колдонобуз. Ал жерде өзүбүз код жазган үчүн билем да, баягы менин баягы ошо фразаны анан приватный ключ деп коет. Ошолорду биздин фирма ала албайт да. Себеби биз албай турган код жазганбыз. Аны только ошо юзер гана көрөт анычы, башка эч ким көрө албайт. Аны биз өзүбүз жазганбыз, ошол себептен билген үчүн ошондой колдонуп коркпойбуз да. Ошого буларды билишпейт да мындай нерселерди. Ошон үчүн баягы алдаш өтө оңой да, ошону айткым келип атат. Мисалы мен Кыргызкоин деп чыгарам дагы, элдер мага ошо фразаларын беришет. Же болсо мен бир эле кошелек колумда бир кошелек токтой берем. Бардыгынчы. Элдер болсо аны түшүнбөйт да, ошо менде акча, на самом деле акча менде экенинчи. Даже акча дайыма менде кармайм дагы. Мисалы мен даже керек болсо сайт жасасам болот. Сайт жасасам дагы аларга аккаунт ачып туруп, ошо силерге акча кетти деп туруп эле акчасын переводдорун көрсөтүп, жөн эле бай цифралар көрсөтүп койсом болот. На самом деле технически акчалардын баардыгы бир эле кошелекте менде. Же болсо 10 кошелегим бар, ошол менде кармашым мүмкүн. Акча айлана берет, тыйындар деле меники. Элдер жөн эле мага акча бере берет. Технически алдаш оңой да. Ошо этият болуш керек да, элдер муну түшүнбөгөн болсочу. Сайтты ачасың, сайтта как будто чындап эле акчам бардай деп сүйүнө бересиң, карап, менде $100 000 бар экен депчи. На самом деле ал сеники эмес да, жок да.
Достор, биз кайсы бир криптовалюта жакшы же жаман дегенден алыспыз. Алдамчы шылуундардан абайлап, өз каражатыңызга сак болуңуз. Эгерде бул видео сизге пайдалуу болгон болсо, албетте бөлүшүүнү унутпаңыз.